Сиздерге берилген ар бир торт биз үчүн бакыт. Бар болуңуздар, бактылуу энелер. Assalamu alaikum урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Өзгөн районуна караштуу Өзгөндүн эң четки айылдардын бири Бостон деген айылга келдим. Мынакей азыр биз салтанат эжебизди куттуктаганы келдим. Мына ушул үйдө салтанат эжебиз жашайт. Азыр биз саналуу мүнөттөрдө мына ушул энебиз менен баарлашабыз, маектешебиз дегендей, көңүлүн алабыз дегендей. Эгерде сиздердин да ушундай энеңиздер болсо, анда эч качан аянбаңыздар. Бул көңүл деген эң кымбат нерсе бул дүйнөдөгү. Азыр мени алдыман бир баласы тосуп чыкты. Кандайсыз ака, жакшысызбы дейсиз олторуңуз? Жакшыбы ака? Сиз кимиси болосуз Салтанат энебиздин? Мен баласы болом. Баласы канчанчы баласы болосуз? Эң кичинекей баласы. Эң кичинекей деген. Бага турган, ушу энебизди түзөлүүгө чыгара турган Кудай буйруса. Күчтөнүп кубаттанып турасыз. Бул энебиздин подаркаларын алсаңыз. Мынабы? Мына ушул подаркаларды алып, тортун алыңыз. Барбол деген фирманын торт аябай жакшы деп ушул энелер үчүн чыгарган тортун алып келдик бүгүнкү күндө. Энебиз билет беле, билбейт беле? Бул жөнүндө. Билбейби? Жүрүңүз анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Жакшы бир көңүлүн көтөрүп, бир жакшы сүйлөтүп алайлы энебизди. Оппа. Ana giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kalaysızlar, жақсыларбы? Солтаныңыздар жақшыбы? Салтанат эне сизби? Сразу эле тааныдым эне. Бул Менденен программасы. Ушу энелерди куттуктайбыз. Кыш болобу, жамгыр болобу, таш жайбы, Шигза буйрутман алгандан кийин ушундай жеткизебиз, барып көңүлүн көтөргөнү. Салтанат эне. Россияда Гим деген кызыңыз бар. Гим деген неберелериңиз бар. Өзүңүздүн облустан угайлычы. Балдарым бар, неберелерим бар. Баары Кудайга шүгүр. Мени куттуктай турган, иштешет, окушат, жакшы окушат. Жерде да Кудайга шүгүр, мына неберелерим, балдарым. Баары ырдап берем деп турушат. Россияда Гим деген кызыңыз бар? Айзирек. Айзирек деген кызыңыз барбы? Ошол кызыңыз, бир эле кызыңыз ошол жакта азыр, Россияда. Ошол кызыңыз менин апамын бүгүн туулган күнү. Канча жашка чыктыңыз? 68. 68 жаш, удак. Жап-жаш көрүнөсүз го эне. 68 сиз бир 50-нин тегереги деп ойлоп алыппыз. Кандайсыз, отурасызбы? Бул сюрпризи келет деп ойлодуңуз беле? Жок. Эч ойлободуңуз беле? Анда мына ушу гүлдү алып коюң эне. Мына гүл сизге. Жакшынакай болгон гүл, бул жолук, мынакей жолугун салып коюңуздар, Ошол Россиядагы Айзирек кызыңыздын бала чакасы ошолордун атынан ушул сюрприз сизге. Анан ушул жердеги балдарыңыз үчүн дагы сиз үчүн белек болуп калсын деген ниетте тартып атабыз эне. Архив болуп калсын. Кийин сизди көрүп, мындай эстеп, апам ушинтип куттуктады эле деп эскерип жүрүшөт. Ал эми азыркы ушул кусалыгын жаза албай аткан Айзирек эжебиз менен байланыштырып коесузбу? Телефон чалып берип койсоңуз аябай жакшы болот эле. Энебиздин телефону менен өзү менен байланыштырып коелу. Чалдыбы бүгүн, чалбадыбы? Азыр сүйлөшүп. Азыр сүйлөштүңүзбү? Бирок муну айтпады дагы. Ыйлактап турат. Сюрприз эне, сюрприз. Рахмат. Мен деле айтпай дебей келейин дедим эле. Отуруп алыңыз эне, отуруп алыңыз эми. Энекем бир аз баягы укол алган кетти эле, ооруканага кайра келип калса керек деди эле. Эмне бир жериңиз ооруп атабы эне? Гриппке алабыз да. Гриппке, Бул Менденен программасы 10 метр дары дене. Сиз азыр тартып койсом, ушунчалык сонун болуп каласыз деңиз, мына мени бир айтты деңиз эне. Кудай кааласа. Эне ушу 68 жашка чыкканга чейин канча балалуу болдуңуздар, канча небереңиз бар дегендей, чебереңиз барбы дегендей. Энергия. 6 уул, 1 кызым бар. 27 неберем бар экен. 27 небере. Onun içinden 18 uğul eken. Kalganı kız eken.
Бардыгы ырдайт, бардыгы таланттуу, бардыгы жакшы окушат. Мен ошого эле курсаммын. Чыгармачылык үй бүлө экенсиздер да. Кудай кааласа. Жалпы жонунан айтканда. Балдарым дагы бардыгы Кудайга шүгүр. Келиндерим андан. Ушундай айылда жашайбыз. Биринен бири өтөт деп коюң. Ооба, Кудайга шүгүр. Биринен бири өтөт. Бардыгы ырдайт. Иштерди жакшы кылышат. Анан азыр мен толкунданып сүйүнүп оозума кеп келбей калды. Мына чалым сүйлөп берет. Аябай жакшы сүйлөйт. Бу аксакалды азыр жол жээгинен көрүп калдымбы? Чамасы мен бир жактан келдиңиз окшойт да, шаша буша. Ооба, мен да келип бурулуп калганда аксакалды көрүп калдык. Бүгүн эми байбичеңиздин туулган күнү экен. Ооба. Мен ушул Канча жыл болду баш кошуп бирге түтүн булатканыңыздарга? быйыл баш кошуп ушул неме кылганыбызга 49 жыл болот. Жарым кылым, дээрлик жарым кылым болуп калыптыр. Кудайга шүгүр, 6 уул бир кыз таптык. 27 неберелер бар. Неберелердин алды Кытайда окуп калды, Чаңкайда окуйт. Алды Кытайда окуйт. Бирөө Бишкекте мед академияда окуйт. Бирөө юрфакта окуйт, юрист. Калгандары мектепте. Тарбияланган балдарыбыз Кудайга шүгүр жакшы жаман эмес. Бардыгы сыйлайт, урматтайт ар дайым, сый үстүндөбүз. Ошон үчүн жапжаш көрүнөт экенсиз да. Карлыктын доорун ушул. Ушул да карлыктын доору. Мынакей Айзирек эжебиз чыгып калдыбы мынакей алар да? Сүйлөшөбүз эне. Айзирек, чыгып өзүң. Мен эң бир сыймыктанганым мына балдарым бир турмуш менен жашап келатышат бардыгы. Айзирек, сен менен байланышам дейт Башка турмуш куруп же башка болгон. Кандайсыз Айчүрөк эже? Аксакал азыр мына Россиядагы кызыңыз байланышып атат. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен сиздин энеңиздин жанына келип калдым мынакей. Сиз учурашып алыңыз, бир кусалыкты жазып алыңыз. Сүйлөшө бериңиз. Рахмат кызым, рахмат. Бактылуу бол. Айтканың келсин. Рахмат. Мына ошо. Бир окат чыгат, деми турушуп атат. Россияда эми таң атты да. Ал жакта эми таң атты. Бизде деле эми адет бар эле. Аба улай бериңиз сөзүңүздү. Россиядан жүрүшчү да урматтап мына. Ушул бизден апасынын туулган күнүн куттуктап отурушат. Жерде балдарын, келиндерин дагы жүгүрүп жүрүшөт. Бизди сыйлап урматтап. Биз ушуга сыймыктанабыз, ушуга канааттанабыз. Ушу көбүнчө балдар тарбиялаган ушул байыча балдар. Сиз бешигеликте окат кылып, тирикчиликти өткөзүп, салтанат энебизге шарт түзүп берип аттыңыз да. Эми көбүнчө чыгышында болуп атты да. Ошол рахмат, ушул. Бирок пулду сиз таап келип аттыңыз да. Эми тапканда таптык, таппасак балдар иштеп таап атышты. Азыр эми баягы балдардын карлык доорун сүрүп келе атабыз. Мурун эми таптык, балдар бирдеке муктаж кылбадык. Атыңыз ким аба? Атым Үсен. Үсен аба. Салтанат энебизди каяктан таап алдыңыз эле мына ушундай аппак, ак куудай болгон энебизди. Ошол. Ошондон бир эскерип коюңчу. Бул тагдырдын буйругу экен. Ошто тааныштык экөөбүз. Ошол таанышкан бойдон келип турмуш куруп, бир дагы бизде таарынып кетти же келди деген болгон жок. Ошол ынтымак жашап келди ушул жашка чейин. Уруш, талаш, кызганыч да болгон жок. Андай нерсе болгон жок. Эми кызганыч болот экен анча. Энебизди кызганасызбы? Эми жакшы көрсөң кызганасың. Кызганасыз да турабы? Анан ошол мына пайдаланып келиндериме да чоң рахмат айтам. Алты келиним бар, алты отен Кудайга шүгүр. Бардыгы сыйлап турушат, урматтап турушат. Мына неберелерим көрүп турасың, бардыгы. Бизге ушундан башка сый урмат. Ушул да сый урматтын бар. Ушул сый урматтын жеткенчеги ушул да эне. Байлык да ушулар, сыйлык да ушулар деп. Себеби бардыгы чаар менен туруп бетибизден өп, кандай чаматта чоң эле деп турушат. Ан сайын жашарасыздар. Мына балдар шактан узат турат. Берде балдарым бардыгы көзүмдү карап турушат. Ушул бизде. Кудайга шүгүр. Мен эч бир жашоодо мындай Наразылыгыңыз жок. Капа наразылык сезгеним жок. Ошо сый урмат үстүнө келетем, Кудай кааласа. Мунан ары дагы балдарым дагы, кыздарым дагы, байбиче дагы ошо сый урматын көрүп жүрөсүң. Ой, мен айтканыңыз келсин, Эне, мына караңчы, ушунчалык Үсен абабыз сизди ушунчалык мактап, даңктап атат да. Өзү негизи ар дайым эле ушундай мактайбы же программага бир көрүнүп коеюн деп атабы? Жок, дайым эле. Ар дайым эле мактайбы? Үсен абабыз менен ушул азыр өзү дагы мактанып, ушундай айтып атат, сыймыктанып, мына 50 жыл болду түтүн булатканыбызга депчи.
ошол 50 жылда эмне жумуштарды кылдыңыздар экөөңүздөр? Кантип тирлик кылып, кантип балдарды чоңойттуңуздар эне? Biz любой iş болсо alıp kılıverdik. Semizkek dese semizke, şalek dese şali, tamekek dese tameki. Baldardı ошону менен бактык. Анан чоңойгондон кийин жакшы өздөрү окуганды окуйду, чарба кылганы чарба кылды. Кудайга шүгүр. Бирөөгө уят кылган жок. Басып кетишкен жок, арак ичип кеткен жок. Кудайга миң калла шүгүр. Ошого гана сүйүнөбүз. Тилибизди алат, бардыгы жакшы. Андай эле уруша бербейбиз. Ге деле айтып коебуз ушу болгону. Эми баягы тарбия иретинде турабы, кеңеш иретинде айтып коет, ал атанын милдети да турабы эне. Ошого бул жүктү мага көбүрөөк түрткөнүн айтып атпайбы? Мен аябай көбүрөөк көңүл бөлгөнүмдү айтып атпайбы? Ал чындык эле Кудайга. Ал эми мыйзам ченемдүү көрүнүштө турабы? Эне багат, эне көбүрөөк балдар менен алектенет. Азыр ушу бар күчүмдү неберелериме жумшап турам. Ушу неберелерим жакшы окуса экен. Ушулар келечекте элдин керегине жараган балдар болсо экен. Ырчысы ырчы болсо экен, билимдүүсү билимдүү болсо экен деп изденем дагы эле. Жакшы эне, жакшы. Анда бүгүнкү сиздин туулган күнүңүз жалаң ырчы чоошулар менен коштолот экен да, Кудай кааласа. Мына ушул ыр түрмөктөрүнөн биринчи абабыз баштап бербейби? Кандай дейсиздер? Ушунчалык чыгармачылык үйдө жашап жүрүп бир куплет ыр билбейсизби эми? Мен ырдабадым чын. Эми өзүнүн урматына бир куплет ырдап коюңуз эми. Анча-мынча жугат да. Бир ырдатып көрбөйлүбү? Мен сөз сүйлөйм. Бир ырдатып көрбөйлү. Анда мындай кылың, анда дагы бир жакшы тапшырмабыз бар. Ооба. Ушу күнгө чейин Салтанат энебизде мынакей ак кудай болгон энебизде сиздин өмүрлүк жарыңыз, сиздин жарым жаныңыз да. Ушул инсанга ойбай биче, мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм деп айттыңыз беле? Акыркы жолу. Айтып берем. Жок, айтпадым беле. Айтпадыңыз беле? Эми учурда пайдаланып сабак иретинде айтып коюң. Башка тапшырмабыз жок. Эми байбиче ушул балдарды тарбиялады. Ошо сүйгөндөн ушул жашка келип отурабыз. Шунун ынтымакчылык кыла берсин. Бетине карап сүйлөсөңүз эми, жүзүнө карап сүйлөсөңүз. Жакшы көрөм муну. Ошо жакшы көрүп мен урушам кээде. Бирок аны туура кабыл алат. Ошол. Кана эми бүгүн туулган күнү менен Узун куттуктап. өмүр. Ошо балдарынын урмат сыйын көрсүн. Саардагы айтма эле ошо 80-90 жаштарга чыгып балдардын сый урматын көрүп, ушулардын тойлорун көрүп, жакшы күндө жүрөлү деп саарлы айтма эле. Ошондой. Аба эми колун кармап бир жүзүнөн сүйүп коюңуз эми. Бул байбичеңиз эми сиздин. Ай, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз эмне үчүн ата-энелерди минтип кыстап атабыз, минтип тапшырма берип атабыз? Себеп дегенде бул образдар, бул көрүнүш кийинки келечектин уунга сабак болуп калсын. Ушинтип ак чачтуу, сары тиштүү байбиче болуп, аксакал болуп, бул дүйнөнүн кереметин көрүп өмүр сүрүңүздөр деген бир ниетти тартып атабыз. Эми азыр келиң сизге бир сөз берейли. Үйдүн эң кичинекей уулу мен болом. Апам менен атам мен үчүн тоо, мен үчүн зоо деген бир жакшы тилектерин билдирип, жанатан бери биздин астыдан чыгып сүйлөп аткан эң кичинекей уулуна сөз берели. Кана баштай бериңиз. Ассаламу алейкум. Ушул программада рахмат. Бизди ушул даражага жеткирип ушул күндөрдү көргөзгөн атам менен апама чоң рахмат. Кудайга шүгүр, ушундай атамдын, ушундай эненин баласы болгонуна сыймыктанам. Дайым пешенебизде тынч болсун, аман болсун, бейишибиздин ачкычы. Ачкычы, энелер, аталар. Төрүбүздүн көркү. Биздин себет немелерибиз ушулар тынч болсун, өмүр узун болсун. Кантип жакшы көрөсүз? Атаңызды, апаңызды кантип жакшы көрөсүз? Бир мындай бир сабак болсун эретте бир көрсөтүп коюңчу бир. Мактаныңчу бир. Кантип жакшы көргөнүм? Жок, мактанып коюңчу. Менчелик эч ким жакшы көрбөйт, бирок. Кана кантип жакшы көрөсүз кана? Менин айым, күнүм. Ай, рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эне ушунчалык мактанып атат, ушунчалык менин айым күнүм деп. Балдарынын баары айы күнү, бирок эң кичинеси андан да артыгыраак айы күнү болуп эсептелинет. Себеп дегенде жанында жан болуп жүрөт, шерик болуп жүрөт. Бирок бул энелерсиз, бул аталарсыз сиздин жашооңуз керемет эмес дегенге кандай карайсыз? Туура көз караш. Кантип сагынып каласыз? Кантип бир жактарга кеткенде кадимкидей эле үйгө келгенде аял бала чакаңыздан мурун апам каякта дейсизби? Ооба. Күндө эртең менен комнатасына кирип учурашам. Күндө путум колум массаж кылып турам, көрмөйүнчө чай ичпейм.
Өзү дагы билет, жакшы билет апам. Көрмөйүнчө аппетиңиз ачылбайт. Көрмөйүнчө чай ичпейм. Эми сизден бир сабак болсун да. Келечек муундарга, кийинки жаштарга ата-энени кантип сыйлаш керек? Кантип урматташ керек дейсиз? Ата-эненин дайым кызматында болуш керек. Же акча эле бере берсе, же башка эле бере берсе, ушу менен кээ бирлер ойлойт экен да. Апамдын чөнтөгүн, атамдын чөнтөгүн кампыйтып койсом болду, башка эч нерсенин кереги жок деп. Мен да ушул эң биринчи неме ушу өзүм болосо Россиянын граждани, Россияда жакшы иштерди таштап, мен мына 5 жылдан бери Россияңарды жыштыргыла, айлыыңарды жыштыргыла, мен ушу атам мен апам кызматын кылам. Ушул жерде турам деп, ушул жерде жүрөм. Ушулардын кызматын кылам, ушулардын патасын алайын деп жүрөм. Алла разы болсун сизге, Алла разы болсун. Урматтуу көрүштөр. Россиядагы эң мыкты ишими таштап, мен үчүн ата-энем биринчи кезекте орунда турат деп, мына келип бүгүнкү күндө батасын алып, жашоосун бир жанында жашап, бир ата-энеми бир кайгыга салбайын, ата-энеми бир сагынтпайын деп жүргөн ушул баласына ушул өтө ыраазычылык билдиребиз да, урматтуу көрүштөр. Комментарий калтырыңыздар. Бул сабак иретине тартылып атат. Рахмат сизге, чоң рахмат. Эми кийинки кеп кезегин берсек жакшы болот эле, кийинкилер сүйлөчүлөр. Geliyor, bozdur. Gel, Zinat sen söyle, gel balam, kata. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, келиңиz. Келиңиz, тияк отурсаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн ненебиздин ушунчалык бир туулган өтүп аткан эң көтөрүнкү маанайдагы учурун алып атабыз биз. Мына биз туулганын баштаганбыз кече. Мына бүгүн сиздерге мына ушул төрдө отурган атабыз менен апабыз ким болот? Сизден баштайлы. Апабыз менен атабыз болот. Сиз кыз болосуз. Келини. Келин болосуз, эми кыз болосуз да. Канча болду ушул келин болуп ушул үй бүлөгө кызмат кылганыңызга? Бул энебизден кандай тарбия алдыңыз? Бул адамдар сиз үчүн кандай адам? 16 жыл болуп калды. Родной болуп калыпсыз да. Айта бериңиз. Тарбиясын алып жүрөбүз. Кудайга шүгүр, рахмат. Өмүр узун болсун. Ден соолугу чын болсун. Биздин пешенебизде гүлүп жайнап жүрө берсин. Өмүр узун болсун. Сиздин кайненеңиз кандай адам? Башка келиндерге бир мактаныңызчы гана, сиздин кайненеңиз тууралуу айтып бериңизчи. Кандай өзгөчө касиеттерге ээ? Не болду, унчукпай калдыңыз? Жакшы сапаттары көп. Мисал үчүн? Апам тарбиясын алып жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Бул үйгө эмнени билбей келдиңиз эле, эмнени үйрөндүңүз? Айтыңыз, балким нан жапканды, тамак кылганды үйрөнбөгөндүрсүз, балким мыкты тамактар жасоонун сырларын энебиз үйрөткөндүр, балким. Балким уйсаганды үйрөткөндүр. Айта бериңиз. Барын дегеле бар. Барын шерегел үйрөндүк. Мактаңчы кайненеңизди бир көрөлүчү, бир ушул эстелик болуп калсын. Негизин. Кайненеңиз менен сыймыктанасызбы? Ооба, сыймыктанабыз. Кайненеңиз сиздики башкалардан өзгөчөрөкпү? Ооба. Ак көңүлбү? Ушундай барпаңдаган. Ак көңүл, ооба. Ак ниет. Урматтуу көрүүчүлөр, келини бир аз баягы толкунданып, толкунданып бир аз сүйлөп атат, бирок ушунчалык жүрөгү менен билдирип атат, жүрөгү менен билдирип атат, ушунчалык жакшы көргөнүн, ушунчалык жакшы сөздөрдү айтаарын жүрөгү менен билдирип атат. Бар болуңуз, сиз дагы ушундай кайнене болуп, энебиздей чоң эне болуп, балдардын ушундай урматын көрүңүз. Кандай эже кийинки кезек сиз кимиси болосуз? Келин болом, мен да кичинекей келин. Кандай эми сиз мактаныңчы, сиз ушул көбүрөөк сүйлөп мындай чебер сүйлөгөндөй көрүнүп атасыз. Анчалык эле эмес. Кана кайненеңизди мактап бериңчи кана. Биринчиден ушул бүгүнкү өздүк майрамдын ээси болгон ушул апабызга ден соолук каалайбыз, өмүр узун болсун, ар дайым оорубай, дүйнөдөгү эң бактылуу аялдардан болуп жүрө берсин. Өмүр биринчиден ден соолук болсун, ден соолук болсо андан кийин анан баары болот дейт. Эми картайган сайын оору көбүрөөк болот, оорудан оолак болсун. Дагы не дейбиз, жакшы сапаттары эл катары, Кудайга шүгүр. Дагы да
Ошо сиз айткандай көптөгөн нерселерди билбей келсек билип 13 жыл болду мен деле келгениме. Жакшы эле нерселерге ээ болуп отурабыз. Ошол дагы. Кайненелик деген сөздү кандай түшүнөсүздөр? Экөөңүздөр бир чечмелеп бериңиздерчи. Эми бул деген өзүбүздүн энебизден бул жакка келгенден кийин биз эле өзүбүздүн энебиз катары эле деп эле билебиз да эми. Ооба. Эч качан сын такпайт, эч качан сынабайт деген сөздөрдүн ичине кирип кетет да кайненелик деген. Сиздин апаңыздан кийинки эле апа ушул да. Мынакей энебиз. Чоң рахмат сизге, бар болуңуз. Рахмат. Мынакей кийинки сүйлөөчүлөр сөз берели, келиңиз. Улуу баласы. Айна. Кел жерге. Архив болуп калсын. Архив болуп калсын. Энебиз менен атабыздын бир эмеси. Жакшы. Сиз жанатан бери ыйлап атасыз. Апасының баласы. Я. Көзүңүздөн жаш апа. Көп жашаң, бар болуң, тыныч болуң. Şu ne deyiz? Ben bayadamın, atam ve apam direkt. Ne deydi ben? Sadırdan abayım da, sadırın atası yok deyip koy. Sonun söz oldu o. Bayımın uçular varında şu. Ömrüm versin, densoluğum versin. Şu. Ne verirlerin söyletiyor. Sen tap nita. Rahmat, hurmatlı görse. En çoğun balasından biraz maya kaldık. Gelin geliniz siz. Çetle söyle verinizler. Çoğunye, бактылуу болуң, көп жашаң, жүзгө чыгың, дайыма күлүп жайнап жүрө бериңиз. Жана дагы эле сиз эч качан оорубаңыз. Ооруларды жеңип, дайыма эң бактылуу энем билес болуп жүрө бериң. Çoğun bugünkü özlük bayramımız men kutuktayım 100 жылдарга 100 aşıp oşol yaşlarga жетip bizi dagı tarbiyalap bizim peşenebizde жүрүңүz. Ay rahmat. Azamat sonu söyletken da. Kana keyinki söylөөчүлөр. Жүсөп, gel. Geliңиздер. Мынакей подаркаң барбы сенин? Энең болобу, чоң энең болобу? Чоң энең, а? Кандай подарка даярдадың бүгүн? Ойбой, мында жакшынак болду. Өзүң да садыңбы? Сатып алдыңбы? Акча чогултуп, а? Аны куттуктай бер. Сүйлөп кой. Куттуктай бер, сүйлөп. Oyna туган күз менен куттуктайм, бактылуу болуң, көп жашаң, жүзгө чыгып жашаң. Мен тоюмда эргин. Мен тоюмда пата бериң, бактылуу болуң. Ay rahmat. Kana tapşırıp koyabız, ha? Mınakey hurmatly görüşler. Kana endi mына кичинекей кыз сүйлөткөн, энебизге гана сүйлөп туруп. Kana куттуктап айтып койчу. Энебизди куттуктап кой. Баягы ырдап койт кыз. Kana ырдап койчу. Энекемди ырдап кой. Болем ырдап кой. Kana жакшы кыз экен да. Сөздөр менен, чыры жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксаң кандай жакшы, жолуксаң кандай жакшы, эң жакшы тилек менен, кубаттуу белек менен, кучактап бекем кызым, кубаттуу белекмен көрүшкөн кандай жакшы, көрүшкөн кандай жакшы. Ay rahmat. Kana bu kucактап туруп подаркаңды берип койгон, а? Ay rahmat. Мынакей Азамат кыз экен да, өмүрлүү болсун, а? Мынакей. Энебиздин батасын алып жүрөсүң. Ana жанын өтүп ал, энебиздин жанын өтүп алчу. Ар бир урматтуу көрсөлөр, ар бир небересинин өзгөчө подаркалары бар экен. Билем мененин кадырлап сыйлап келемин, ак сүттүү акташ кыйынго, ушулар сизге белегим, ушулар сизге белегим, энекем менин байлыгым, кечпеңиз суунун кайгыны, алып барам сизге ак жолук, колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Ой rahmat, мынакей сонун куттуктоо болду. Кыйын топтоп жүрүптү. Эмне алып берейин дейт. Анан мен капелька алып бер дедим. Анан ушуну алдырыптыр. Ой rahmat, урматтуу көрсөөр. Салтанат энебизден бир небереси ушундай капелька алып бериптир, ичинде кургой болгончо шырык деп атат. Тыйындарды салып коюптур мынакей урмат. Рахмат. Өзүнүн чыгармасы. Ана келиңиз. Ана мынакей сонун артист көйнөгү бар экен да бул кыздын. Ана
Başla. Benim baylığım, ketpeniz susun kaygınım. Arpalam sizge akçoluk, koluma değse aylığım. Koluma değse aylığım. Vay rahmat. Kana yine öz betinden öz yaşına alıp enen kutlap koya. Karаңыздар şimdi okumuş sonun artist köyünü. Айтқаның келсін. Okumuş sonun kana. Oy boy bu jigit maylar kotkendan mı böyle? Kana ırdap koyçu, kana ırdap koyçu. Biraz. Kutu boçun cangır. Kutu çoktum. Çakçı tilakımının. Uy muydunan. Azamat bala kende. Azamat kana öp koy kana yine. Ay rahmat, ay son jigit kende. Kana kim kaldı? Kana. Mınakey. Ha, kana İbrahim degen öresken canına turala. Canına turala kana. Kana başla bak. Kutu tap koy. Kana tuğan gürüsmeninde kutu tap koy. Рахмат. Рахмат. Çoğun eneğin жақсы көресің bü? Kantip жақсы көресің, айтшы. Sağa konfetlerді bir ақша берелім? Күнде келеді. Патинкесім менен келіп кетеді. Ay rahmat, ömürün uzun bolsun kana. Эми бардыңыздар бул жакка отурсаңыздар, бир стол иретинде бир жакшынакай кылып тартып койлу. Ага чейин урматтуу көрүүчүлөр, биздин программанын дагы баш болот, аяк болот дегендей. Бүгүн энебиз бир жакшынакай, бир биздин тапшырмабыз аткарып бербесеңиз болбойт. Bir куплет, бир энелик ырыңызды ырдап берсеңиз жакшы болот. Сиздин ырыңыз, сиздин үй бүлөңүз үчүн бейиштин ыры, эне. Сиздин ырыңызды ар дайым угуп, суктанып, кусалыгын жазып жүрүшсүн. Мындайда таппай каласыңдар. Bir куплет сиздер колхоз, совхоздордо өзүңүз айткандай ар кандай иштерди кылдыңыздар? Жашо жыргал кадырына жеткенге эмне жетсин жашоо сырын чечкенге жүрөктөрүм зырпылдайт эй мынтип жашым жетимишке жеткенде. Ой, үйүңүзгө береке. Болду, рахмат, кол чаап коюңуздар. Аябай сонун нур болду, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Үсөн абыз менен Салтанат энебиздин коттуу үйүндөбүз, берекелүү үйүндөбүз. Мындакей баардыгы жан жабыла кыш очогунда жакшынакай болгон туулган күнүн белгилеп жатышат. Ал арада Россия жергесинен дагы кызы кутуптап, неберелери кутуптап өздөрүнүн белек бечкектерин менденен программасы аркылуу берип жибергенин мынакей алып келип жеткиздик. Эне биринчи уруксатыңыз менен атабыздын батасын алайлы. Андан кийин сиз энелик бата берсеңиз, анан программаны жыйынтайлы. Ата, кана бир жакшы бата бериң, Момин. Ey Allah'ım, ушул балдарыбызга, кыздарыбызга, келиндерибизге, неберелерибизге uzun ömür versin, çeksiz bakıp versin. Bugün şu jubileyin ötközüp oturgan ушул Baybiçege dagı ömür verip, şu baldardın sıyırmatın görüp, mına uşaktan gelip, ушул baldardın tapşırmasını atkarıp Rossiyada жүрген балдардың барлығын алған сілерге дағы чың денсаулық uzun ömür versin. Коллективіңер чың, жақшылыққа коллективтен болып, ынтымақ жүреріңіздер. Бардыңарға жақшылық, мемлекетімізге тыныштық болса, бізде тыныштық болады, мемлекетіміз тыныш, сақ саламат жүргенге Алла Тағала нәсіп етсін. Мен айтқаныңыз келсін ғана, енді өзіңіз бір жақсы бата менен жиынтап беріңіз. Алтын ата құты сүйінет дейді. Мен барына разымын, барына рахмат. Бирок ушул мени телевидениени жөнөткөн кызым жаш кыз алы. Окуп аткан кыз. Ушуга акылы жетип, ушуну кылганына чоң рахмат. Ушу кызым бактылуу болсун, эл катары өмүрлүү болсун. Балалы чакалуу болсун, ошонун жакшы күндөрүн көрөйүн. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей жакшынакай болгон Менденен программасынын катышуучусу Салтанат энебиздин өтө бир берекелүү ыйык батасы менен программаны жыйынтып отурабыз. Сиздердин да ушундай ата энеңиздер болсо, мына жогоруда балдары сыймыктанып кетти. Мен атам, апам бар, мен эң баймын деп. Эң туура сөз бул өтө сөйкө да жеткен, ушунчалык жүрөктү элжиреткен сөз. Ылайым балдарыңыз пешенеңиздерге бар болсун. Балдарыңыз бар үчүн сиздер жап-жаш көрүнүп, мына 100гө чыгабыз деп ниет кылып атасыздар, Кудай берсе. Айына Кудай кааласа 80, 90, 100 жашыңызга да келип ушинтип бакылдап сүйлөп турайлы. Ар кандай сюрприздин түрүн уюштурсун.
Бул эне көңүл, бул өмүр деп коет да. Көңүлүңүзгө көңүл кошулса, демек сиздердин ооруп аткан жериңиздер дагы, бир аз кыжаатка салган ден соолугуңуздар дагы, бир аз аз болсо дагы, бирок көтөрүлөт деген тилектебиз, ниеттебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин да ушундай атаңыздар, апаңыздар бар болсо, анда кат жазыңыздар, өлкөнүн 7 дубанына барып тартканга даярбыз. Эне разы, ата разы, Алла разы деген пайгамбарыбыздын жакшынакай бир осуяты менен программаны жыйынтайбыз. Жакшы туруңуздар. Сага да рахмат. Ана бала өзүңө дагы өмүрүң узун болсун. Ар дайым элдин кызматында жүр. Сен дагы ата энеңдин сыйласаң, бала чакаларыңдын сыйын көрөсүң. Бала чакал болуп, сак сылыма жүрүңгө Алла таала. Амин. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Дейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа,